Саламатсыңар балдар, кутмандуу күнүңөр менен. 11-класстын окуучулары үчүн кыргыз тилин окуп үйрөнүүнү улантабыз балдар. Балдар, мектептин эшигинин алдында кош келиңиздер, же болбосо куш келиңиздер, же кушубак кечиңиздер деген сөздү угуп жүрөсүңөр, балдар. Бирок ошол сөздүн мааниси эмнени берет болду экен деп ойлонуп көрдүңөр беле? Көрсө, кош же болбосо куш деген сөз кыргыз тилине Иран тилинен кириптир. Кушубак деген сөздү Иран куш жакшы, ал эми убак араб тилинен кирген вакыт, мезгил же убакытты билдиргендиктен бул сөз кушубак же болбосо жакшы күнүңүздөр менен деген эле маанини берет экен балдар. Демек балдар, биз бүгүн Иран тилинен кыргыз тилине кабыл алынган сөздөр жөнүндө сөз кылабыз. Биздин бүгүнкү темабыз балдар Иран фарсы тилинен кабыл алынган сөздөр. Бүгүн сабакта Иран фарсы тилинен кирген сөздөрдү билебиз балдар. Өздөштүрүлгөн сөздөрдүн маанисин чечмелейбиз. Өз кебибизде өздөштүрүлгөн сөздөрдү туура колдонуп, сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз балдар. Эми балдар, Иран фарсы тилдери бул кайсы тилдер тобуна кирет? Силер экрандан көрүп турасыңар. Санскрит, андан кийин индо-иран тилдери, анан иран тилдери өзүнчө, анан инди тилдери өзүнчө кетет экен балдар. Мен силерге мурунку сабакта айтып кеткендей эле, кыргыз тилине сиңип кеткен иран сөздөрүн, фарсы тилинен кирген сөздөрдү биз кантип аныктайбыз? Албетте, сөздүктүн жардамы менен. Кыргызча, орусча сөздүктөгү иран сөздөрүнүн жалпы саны, иран белгиси коюлган сөздөр 1439. Иран араб белгиси коюлган сөздөр 39 балдар. Кыргыз тилинен курандысы жалганып, пайда болгон туунду сөздөр 882. Уңгусу кыргызча, мүчөсү ирандыкы, башкача айтканда кыргыз иран белгиси коюла турган сөздөр 108. Бардыгы 2468 сөз бар экен. Бул сан демек сөздүктүн 6,56%-не же пайызына барабар. Келгиле, мына эми ошол сөздөрдү талдайлы. Эми балдар, Иран фарсы тилинен бизге кандай тематикадагы сөздөр кирди болду экен? Анда санайлы. Металлдар, буюмдар жана башка маанидеги сөздөр. Диний түшүнүккө байланыштуу сөздөр. Жашылча, тамак ашка байланыштуу сөздөр. Жан-жаны бар курт, кумурска, чымын, чиркейдин аттары, үй курулуш буюмдун аттары, соода сатыкка байланыштуу сөздөр, диний түшүнүккө байланыштуу сөздөр, курал-жарак буюмдардын аттары. Ошондой эле балдар, өнөр кесипчиликке, окуу ишине байланыштуу сөздөр дагы бар. Медициналык түшүнүктөр дагы бар. Абстрактуу маанидеги сөздөр дагы кабыл алынган. Эми балдар, силерге суроо, силер билчү белеңер? Биздин күндөлүк жашообуздагы күнүгө жеп жүргөн нан деген эле сөз бул фарсчадагы сөз экен. Бул өтө кыргыз тилине терең сиңип кеткен. Анткени биз нанды күнүгө жейбиз, күнүгө жеген тамагыбыз. Бирок бизде нандын кыргызчасы токоч. Кыргызчада токочту нандын кичирейтилген формасында колдонуп, чоңуна иран тилинен кирген нан сөзүн колдонуп калганбыз балдар. Эми балдар, карасаңар, тамакты, даамды көрүп турасыңар, Жашылча, тамак ашка байланыштуу сөздөр. Мисалы, биз мурч деген сөздү иран фарсы тилинде муруч. Биз жакшы көрүп жеген мастабаны мао таба, пловту алар пало дешет экен. Экинчиси, багбанчылыкка байланыштуу сөздөр бар. Силер көрүп турасыңар мисалдарды. Мисалы, дарак деген сөз дарахт, мөмө мева, мисте болсо писта болот экен. Эми медицинага байланыштуу сөздөрдү карагыла. Мисалы, мумияну мумуя,
ылаң дегенди ланг, шал, шол, дартты алар дорт дешет экен, керди ичкертүү белгиси менен кар, заарды захыр деп аташат. Мына бул сөздөрдүн баардыгы бизге иран фарсы тилдеринен кирген. Кийинки слайдта металлдар, буюмдар маанисиндеги сөздөр, мисалы сымапты симоп дешет. Силер көрүп турган болот иран тилинде пулот, дилдени тилло дешет экен дагы. Бутылканы же бөтөлкөнү шише, бизде деле айрым учурда шише деп колдонобуз. Ал эми ал башында шиша деген маанини берген экен. Ошондой эле абстрактуу маанидеги сөздөр дагы бизге иран фарсы тилинен келген. Мисалы майдан. 11-класста биз майдан романын окуйбуз. Ушул сөз дагы бизге иран фарсы тилдеринен келиптир. Майдон дегенди билдирет экен. Күбө деген гувак, мээр, мехр, беймаза, бемоза, балбан, полван, аптаба, автоба дегенди билдирет экен. Аптаба деген бул аптап, өтө ысык дегенди билдирет балдар. Калганынын мааниси түшүнүктүү балдар. Эми балдар татаал сөздөргө жана жөнөкөй сөздөргө токтололу. Бизде кыргыз тилинде айрым сөздөр жөнөкөйдөй сезилет. Ал эми алардын этимологиясына токтолсок, алар татаал сөздөрдөн тургандыгы билинет. Келгиле анда салыштыралы. Мисалы, мойлоо деген сөздү алалы. Мойлоо бул эркек адамдын эренине чыккан мурут балдар. Ал эми мойлоо деген сөз этимосунда түпкү маанисинде татаал сөздү билдирет экен. Мисалы, мойлоо деген сөздөгү муй, жүн, лап, илеп, же болбосо эриндер, эрин жүнү, мурут деген маанини билдирет. Жагдан деген да сөз бар. Бул демек иран тилинен алынган, бизче которгондо же кыргыз тилине которгондо азык түлүк үчүн ящик дегенди гана билдирет экен балдар. Ошондой эле силер сүрөттөн көк бөрүнү көрүп турасыңар. Көк бөрү бул улуттун, кыргыз элинин улуттук оюну деп аталат. Көк бөрү дагы балдар кыргыз тилине иран сөзүнөн, иран тили аркылуу кабыл алыныптыр. Иран тилинде бул куп-кори, башкача айтканда көк бөрү дегенди билдирет. Бирок бул жөнөкөй гана сөз. Ал эми кыргыз тилинде татаал сөз болуп берилген. Силер экрандан эмнени көрүп турасыңар балдар? Теменени. Теменени биз эмне үчүн колдонобуз балдар? Темене дагы бизге иран тилинен келиптир. Ал татаал сөз экен. Тебе, ийне дегенди билдирет. Эки сөздөн туруп атат. Ал эми кыргыз тилинде темене деген ийненин чоңдугу, же болбосо катуу материалды тигүү үчүн колдонулуучу каражат катары бир эле сөздөн турган жөнөкөй сөз тилинде өткөн балдар. Эми сүрөттөн кичинекей наристени көрүп атасыңар. Ушул убакытка чейин наристе деген кыргыз сөзү деп ойлоп жүргөндөргө, наристе дагы иран сөзү, татаал сөз. Иран тилинде на деген приставка бар. Бул чоңойгонду билдирет. Ал эми не деген силер билгендей эле өсүп жетил элек дегенди билдирет. Демек, наристе өсүп жетил элек бала дегенди билдирген татаал сөздөн турган сөз. Бизге болсо жөнөкөй наристе деген гана сөздү билдирет экен балдар. Балдар, эми кызык экен. Келгиле анда кийинки этапка өтөлү. Силерге табышмак. Силер эмнени көрүп турасыңар? Боз үйдүн жасалгасын, Демек, боз үйдүн жасалгасын ичинен бул кайсы же болбосо кимге таандык нерселер? Анда жообун бере берейин. Силер туура таптыңар. Бул чыгдан. Биз ойлочубуз, чыгдан бул кыргыз сөзү деп. Көрсө, бул иран сөзү экен балдар. Чийден жасалган калканч дегенди билдирет экен. Эми кийинки сүрөттө кимди көрүп турабыз балдар? Кембагал адамды. Кембагал деген сөз дагы балдар иран тилинен келиптир. Кам аз, багал курсак. Кем курсак кедей. Койнунда пулу кем деген маанини билдирет экен балдар. Эми кийинки сүрөттү карасаңар балдар, адамдардын бардыгы жакшы көргөн нерсе бул маяна, эмгек акы. Ушул маяна деген сөз дагы иран тилинен келиптир. Кыргызча которгондо эмгек акы дегенди билдирет экен. Мунун этимосуна токтолсок, май иран тилинде ай, мая иран тилинде капитал мүчө налык деген маанини берет дагы. Демек,
айлык деген эле сөз экен балдар. Эми балдар, дагы бир айта кетчү нерсе, кушкана деген сөздү карасаңар балдар, бул эмнени түшүндүрөт? Кушкана иран тилинен келген, 2 морфемадан турат. Куш дегенди бизде азыр жайлык тизимде деле колдонобуз. Көш. Демек, көш деген сөз иран тилиндеги куш деген сөздүн кыргызча эт дегенди билдирет. Ал эми кана, хона болуп башкы формасына токтосок, кадимки эле эт союлуучу же болбосо мал союлуучу жай дегенди билдирет экен балдар. Эң кызыктуусу кыргыз тилинде кодура деген сөз бар, балдар. Анан кодураны кээде биз түшүнбөй калабыз. Анан сөздүктөн карап көрсөк, кодура деген иран сөзү экен. Кыргызча которгондо хут өзү ра, ира сөзүндөгү өсүмдүк дегенди билдирет экен. Демек, кодура деген бул өзү чыккан эгин, себилбей эле былтыркыдан калып калган үрөндүн кайрадан чыгып калышы кодура дейт экен. Ошондой эле жүгөрүнүн дагы данынын тегиз болбой калган учурун биз кодура деп атаган учурлар да кездешет балдар. Балдар, кийинки сүрөттү көрөлү. 2 адамдын артына катып турган жарактары менен көрүп турабыз. Демек, бул адамдар бири-бирине душмандар. Душман деген сөз дагы иран тилинен кабыл алыныптыр. Каш, душ, дост дегенди билдирет экен. Бул кыргызча дос, ал эми ман деген иран тилинде жылан. Демек, ал дос эмес, кас деген мааниде. Дос жылан деп айтпайбыз, демек душман деп айтабыз балдар. Эми балдар, силерге суроо. Морфема деген эмне? Биз жанатан бери 2 морфемадан турат деп сөз кылып жатабыз. Эгерде биз сөздүктү алып карай турган болсок, керең деген сөз бар. Бул анын мааниси боюнча дүлөй. Иран тилинен келген, бизче которгондо дүлөй дегенди билдирет. Бул сөздө дагы 2 морфема бар. Биз керең деген сөздү жөнөкөй сөз катары эле колдонобуз. Бирок, эгерде аларды түпкү тегине кайрылсак, кер деген, кар деген дүлөй дегенди билдирет дагы. Ең деген сөз аң, кыргызча сезим дегенди билдирет. Демек, сезими дүлөй деген сөз келип чыгат экен. Керең деген сөз балдар, сезими дүлөй деген маанини берет экен. Балдар, дагы бир сөз бар. Кошомат деген, же болбосо подхалимство деп айтып калабыз. Демек, кошомат деген сөз бул иран тилинде, мен башында эле айтып кеттим, хуш, жакшы дегенди билдирет экен. Ал эми о деген сөз иран тилинде жана дегенди билдирет. Мат болсо мод деген иран сөзү ийгилик. Демек, жакшы ийгиликти каалап, жойпулануу деген 3 морфемадан турган сөз. Ал эми биз кыргыз тилинде кошоматты жөнөкөй сөз катары гана кабыл алабыз балдар. Балдар, мен силерге башында сөздүктө кандай жазыла тургандыгы жөнүндө айтып кеттим. Мисалы, сөздүктө араб сөздөрү, иран сөздөрү, ал эми кээ бир учурда араб, иран чогуу колдонгон да учурлар бар. Эми болсо уңгусу кыргызча, бирок мүчөсү ирандыкы. Же болбосо сөздүктө кыргызча иран белгиси коюла турган сөздөр жөнүндө сөз кылалы балдар. Мисалы, иран кыргыз белгисин талап кылган сөздөр төмөнкүдөй болот. Сөздүктө жекте деген сөз бар. Ал жек көлүү деген маанини берет. Бул сөз 2 морфемадан турат. Жек деген сөз иран тилинде жалгыз, бир дегенди билдирет. Ага биз те же ла деген кыргыздын сөз жасоочу мүчөсүн уласак, демек жекте, жалгызсың деген маанини берип калат. Ошондой эле ирандын жек деген сөзүнө биз бир канча мүчөлөрдү улап, кыргыздардагы көп эле учурда колдонулуп жүргөн уңгулаш маанидеги сөздөрдү жасаганбыз. Мисалы, жеке, жекеле, жекелик, жекече, жекечил, жеки, жекир, жексен, жекчил. Мына ошол сөздөрдүн бардыгында уңгусу жеке деген сөз иран тилинен кабыл алынган. Анда балдар, кийинки сөзгө токтололу. Кыргызда дөпөрөс деген сөз бар. Ал иран тилинен келген. Кыргызчага дөө тилдеринде деф дөө, перес параст иран тилинде баш ийүү. Демек, дөпөрөс түшүнүгү дөөнүкүндөй деген мааниде. Көрдүңөрбү? Ал эми орус тилине дөпөрөс деген сөз простак болуп которулат. Ушул сөздөгү дөөдүр,
дөөсүн, дөгүрсү, дөөгөр деген сөздөргө иран тилинен кирген дөө деген сөз уңгулаш болуп, уңгусун түзүп турат балдар. Эми балдар жакшылап көңүл буралы. Кыргыз тилиндеги жуманын күндөрүнүн аталыштары кыргызчабы? Кандай ойлойсуңар? Жок, көрсө алардын өзүнчө тарыхы бар экен. Шанбе деген сөздүн ислам дини пайда болгондон кийин араб жана жаңы арий жерлеринде жашаган фарсы тилдерине жайылып кеткени бул шексиз. Бул аймакта шанбе деген сөзгө 1-5 чейинки як, ду, се, чахор жана панч деген сандарды кошуу менен 1-күндөн 5-күнгө чейинки күндөрдү аташкан экен балдар. Ошентип, якшанбе деген сөз кыргызчага 1-күн, душанбе 2-күн, сешанбе 3-күн, чахоршанбе 4-күн жана панчшанбе 5-күн болуп которулуп калган. Ал эми жума деген сөз араб тилинен алынган. Фарсы тилдүүлөр бул күндү Адина деп атап коюшат. Бизде кыргыздарда Адина деген аттар кездешет. Көрсө бул сөз Анохит же Нохит күнүнүн эски аталышынын тыгыштык жактан өзгөртүлүп айтылган түрү болушу мүмкүн экен. Адина деген сөз жума дегенди билдирет балдар. Силер экрандан азыркы учурдагы жума күндөрүнүн жазылышын көрүп турасыңар балдар. Эми балдар, кийинки слайдка көңүл буралы. Сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Стамбулдагы Айя София мечети. Илгери мусулман элдери жума күнүн жума намазы окула турган күн болгондуктан майрам катары тосуп алышкан. Бир маанисинде жума, жам, чогулуу, топтошуу деген маанини билдирет. Мисалы, бардык мусулмандар жума намазын окуш үчүн жами мечиттерге келишет. Христиан дининдеги элдер деле диний жөрөлгөлөрдү аткарыш үчүн соборный церковторго барышат эмеспи балдар? Эми балдар, Иран фарсы тилдеринен кирген сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө ажыратуу боюнча сөз кылалы. Анда биринчи кезекте сын атоочторго токтололу. Мисалы, начар деген сын атооч Иран фарсы тилинде начор, дейди дайду, бечара бечора, келте кальта, дурус дурус деген маанини берип турат. Калганын өзүңөр окуп алгыла балдар. Эми ат атоочторго токтололу. Мисалы, ар деген ат атооч хер деген фарсы тилинен келиптир. Кем деген кам, куду деген худи, эч деген хеч деген фарсы тилинен алынган сөздөрдөн кыргызчада колдонулуп жүрөт экен. Эми балдар, сан атоочторго токтололу. Чейрек, жеке, чартарап, чилде, жагине деген сөздөр бизге фарсы тилинен келиптир. Чейрек деген сөздү силер билесиңер, демек 4/1 бөлүк дегенди билдирет. Чартарап деген сөз, чар деген иран тилинде 4 тарабы дегенди билдирет экен. Чилде деген болсо балдар, бул кышкы жана жайкы чилде, башкача айтканда 40 күндүктү билдирет экен. Ал эми жеке деген сөздөр силер балдар билгендей эле даана, бирөө дегенди билдирет. Ал эми жагине деген сөз болсо балдар, бирден суюлтуу, демек бирден алуу деген маанини берет экен балдар. Эми балдар, силерге өз алдынча иштегенге тапшырма берилчү учур келди. Силер экрандан бир канча сөздөрдү көрүп турасыңар. Бул сөздөрдүн бардыгы иран тилинен кабыл алынган сөздөр. Силерге тапшырма бул слайдтагы сөздөрдү чөнтөк телефондоруңар менен тартып алып, аларды тематикасына карай бөлүштүрүп жазгыла балдар. Эми экинчи тапшырмага токтололу. Экинчи тапшырмада силер бир канча сүрөттөрдү, курал жарактарды жана буюмдарды көрүп жатасыңар. Бул слайдтан силер сүрөттөрдүн аталыштарын кайсы тилден кабыл алынгандыгын жана алардын этимологиясын чечмелегиле. Өзүңөр чечмелеген иштерди мугалимдериңер менен чогуу талкуулагыла. Бул сүрөттөгү сөздөр
кайсы тилден кабыл алынды болду экен балдар. Балдар, эми бүгүнкү сабак боюнча кайтарым байланыш жасап алалы. Силер слайдтан эмнени көрүп турасыңар? Бул калканчы балдар. Демек, эгерде сен теманы канчалык деңгээлде жакшы түшүнсөң балдар, сага калкан берилет. Анткени сен алган билим сени бардык нерседен сактап турат. Эми экинчи слайдка көңүл бурабыз балдар. Экинчи слайдта силер быйтыкчаны көрүп турасыңар. Жакшы эле түшүндүм, бирок бирдеме жетишпегендей болуп турат. Бирок балдар, түшүнбөгөн нерсени аракет кылып түшүнүп алганга эч убакта кеч эмес. Демек, жакшы маанайда билим алууга андан ары умтулсаңар болот. Ал эми үчүнчүсү. Баары эле түшүнүктүү, бирок убакыт аздай сезилди. Ал эми убакыт аздай сезилди деген окуучуга биз саатты берели, себеби убакытты туура пайдаланалы. Эмкиде убакытты өлчөп, убактысын туура колдонсоң, бул сен үчүн пайда болот. Ал эми мен эч нерсе түшүнгөн жокмун деген окуучуга силерге мен кара квадраттын ичиндеги квадратты берейин. Бул эч нерсени түшүнгөн жокмун деген нерсе. Бирок балдар, силер мындай нерсени албай эле койгула. Силердин жашооңордо кара квадраттар жок эле болсун. Балдар, мына ошентип кыргыз тили сабагы дагы соңуна келип жетти. Бүгүнкү сабактын жыйынтыгы менен мен силерге калкан белекке бергим келип турат. Силердин билимиңер калкан сымал силерди жаман нерселерден сактап турсун. Ал эми кум сааты убакытты туура пайдаланып, ар бир нерсени өз убагында аткарганга аракет кылгыла деп айтып кетер элем. Ал эми быйтыкча демек дайыма жакшы маанайда болуп, ийгиликти эрте кечи жок дегендей аракет кыла берсеңер, сөзсүз ийгиликке жетесиңер деп айтмакчымын балдар. Анда эмесе ийгилик менен алдыга карай жөнөй бергиле. Эмки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.